Көз карандысыз мамлекеттердин эл аралык фито борборунун президенти академик Омурбай Нарбеков 20 жылдан ашык убакыттан бери табият менен тыгыз аралашып, түрдүү чөптөрдөн дары-дармек жасап, медицинанын күчү жетпеген оорулардын дабасын тапкан. Анын айтымында учурда жалпы медицинанын абалы оор, ага баш ийбеген оорулар көбөйүп кеткен. Адамзаты табиятты эмне менен жашап азыктанса, табияттын өзүнүн дарылары менен айыгат дейт ал. Биз турмушта адам баласы табияттын бир бөлчөгү, бир бөлүгү. Табиятта эмне менен аралашып келдик, эмнени жедик иштик, организм ошону гана тааныйт, калгандарын тааныбайт. А жанагы чыгып аткан жаңы дарылар, жаңы поколение жанагы химиялык препараттар, айрыкча антибиотиктер, булар кепер уу деп койсо болот. Организм аны кабылдабайт. Ал жаңы оорулардын баарын чакырат. Ошон үчүн азыркы медиктердин акыбалы оорураак. Көптөгөн оорулар медиктерге баш ийбей калды. Биринчиси эле туберкулез, экинчиси аллергия, анан жанагы гепатиттин түрлөрү, өзүңөр көрүп атасыңар, жана ВИЧ-инфекция. Булардын бардыгы өзү бир кыйын оорулар да. Академик Омурбай Нарбековдун изилдеп иштеп чыккан дарылары Евромаркеттин бир нече жолку сыйлыктарына татып, дүйнө коомчулугуна өзгөчө пикир жайылткан. Анын дарылары менен медицина алсыздык кылган далай дарттарды дабаласа болорун аныкталган. Мен бардык эле ооруларды, бардык эле кеселдерди дарылай берем. Бирок мен үчүн кичине кыйыныраак, оорураак оорулар көбүрөөк кызыгып турат да. Маселен, көптөгөн адамдар өзү туберкулезден аякпай жүрөт, бруцеллезден аякпай жүрөт. Жанагы бир гельминти деп коет курттар. Мына ошол маселелер дагы бир топ маселе да. Азыркы убактарда жанагы гепатит, анын түрлөрү аябай көбөйүп кетти. Мына ошол маселе. Анан кийин өзүңөргө белгилүү, акыркы убактарда жана шишиктер, айрыкча аялдардын шишиктери, эмчектики, баланын үйүнүн, ошол башка жердеги шишиктер өтө көбөйүп кетти да. Анан кийин кегесте ошол тез тарап кеткендиктен жанагы онкологияда хирургдар дагы, же болбосо химиотерапевттер дагы, жана нур берген адистер дагы жетпей калып атат да, бат таркагандыктан. Ошондой ооруларды дагы азыр дарылаганга мүмкүнчүлүк болуп калды да, мүмкүнчүлүк. Мен ошого бир 3-4 мисал келтирип кетейин. Маселен, могу бальзам тянша мүрөгү деген биз 90-жылы чыгарган дары. 90-жылы чыгарганбыз. Мунун балдын, мумионун дагы өтө сейрек кездешкен бийик тоолордо алынган шөптөрдүн тундурмасынан жасалган дары. Эми мунун кандай өзгөчөлүгү бар? Бул жанагы денедеги оор металлдарды жана нур алган адамдарга өтө бат иммунитетин көтөрөт. Мисалы үчүн аскандуулук, ал кеткен, иммунитети жок, же болбосо балдарда жанагы ити оорулары, тамак ичпей калган, арык, өспөгөн балдарга мына ошолорго өтө бир таасирлүү болуп атат да. Бул өзү Россияда, Украинада, Белоруссияда, бая Чернобыльдин авариясында иштеген дары да. Мына мен азыр көрсөтүп аткан чагылган деген дары, бул уктабай калган адамдар үчүн, жанагы нерви жайында эмес, ушунчалык мындай тынчы кеткен, көп ойлонгон, ушул мындай кыжаалат болгон адамдар үчүн өтө кажаттуу дары болуп атат да. Бул жанагы ошондой мээнин кан тамырларын же жүрөктүн кан тамырларын оорутпай койгонго кудурети жакшы жетет да. Ал эми бул мен көрсөтүп аткан дары болсо, бул жаңгактын майы. Болгондо да жөн эле жаңгактын майы эмес, жаңгактын сүт кезинде алынган май. Ошол омега 3-түн бир түрү да бу дагы. Жана кан тамырлардын бардыгын жибитип, жүрөктүн, мээнин ошол кан тамырларынын баарын жибитип, жанагы атеросклероз деген нерсени токтото тургандардын бири да. Же ачка болуп, же болбосо жанагы суу менен, болбосо жанагы бээнин сүтүн ичип, дагы ушундай кылып, ушул организмди бир тазалап алсак деген аракеттер болуп атпайбы? Мына ошого муну сорбент каработо деп коет да. Сорбент деген ушул организмде жанагы майлы тамак жегенде, же болбосо күчтүү тамак жегенде, ал аягына чейин күйбөйт да. Ортодо туруп калган элементтер болот. Мына ошолор
жанагы холестеролу деген ошолордун бардыгын аягына чейин күйгүзүп, күйбөсө мындай кармап алып чыгарып кете турган дарылардын бирөө да. Мунун бардыгын айтып отурган просто мүмкүнчүлүк жок. Дарылардын баасы Казакстандын турмуш шартына ылайыкташып бир топ кымбат коюлганы менен анын натыйжалуулугу эч кимди кайдыгер калтырбайт. Бирок адамдардын жагдайына жараша арзандатып да кое алам дейт дарыгер. Биз көбүнчө оорулардын чөнтөгүнө карайбыз да. Эгерде жок болсо 50%га чейин түшүрөбүз. Такыр эле эчтекеси жок болсо кийгисе мындай жагам катары деле ушул бергенге аракет кылабыз. Дарыгер баарынан да оорулууну өзү кабыл алып, дабаасын аныктап көрүп, ага өзү кепилдик берерин айтат. Алардын кепилдигин алам да. Жакшы кыла алам, жакшы кыла албайм. Жакшы кыла турган болсо мен ал киши менен иштейм. Мөөнөтүн айтам. Момунча убакытта жакшы болосуз деп. Жакшы болсо анда мен ал кишини дарылабайм да. Менин колуман келбейт деп ачык эле. Ал эми дары жасоодо анын мүмкүнчүлүгү, дары запастары деле чектелүү, бирок элдин кереги үчүн бар күчүмдү жумшап жатамын дейт. Академиктин айтымында Кыргызстандын аймагында 3000дей дары чөптөрүнүн түрү бар. Адамдар анын ашып кетсе 250дей түрүн гана пайдаланышат. Биздин чөптөрдүн дарылык касиети башка аймактарга салыштырмалуу күчтүү жана көп. Аны ар кимге уурдатып жатабыз дейт. Ар дайым түрктөр жүрүп атат. Чөптөрдү тердирип алып кетип атат. Жаңгактын бүт ырыстыгын баарын ошолор алып кетип атат да. Кытайлар келип чөп тердирип алып ошол алып кетип атат. Учурунда Кыргызстанга Тибеттен келип, тиги топоз менен келип, Тибеттен келип чөптөрдү тердирип алып кеткен учурлар болгон да. Кыргызстанда башка жер шарында кезикпеген, өтө сейрек кезиккен күчтүү чөптөр бар да. Академик Омурбай Нарбековду билгендер арбын. Алар дарыгер жөнүндө дайыма жылуу пикирлерин айтышат. 67-жылдан билемин да. 67-жылы бул студент балдар, кыздар менен барып менин үйүмдө. Мен өзү Тажикстандын Мургал районундан болом. Ошол жерге барып, студенттер менен менин үйүмдө көп жашап бирге туруп калганбыз. Ар бир жасаган дарысы чет мамлекеттерде жакшы жеңиштерге ээ болгон. Мисалы үчүн ушул дарылардын ичинде Бельгияда 4 жолу сыйлыкка ээ болгон дарылар бар. Мына азыр эми Кыргызстанда эми элдер пайдаланып жатат. Бул өзүнүн акчасы менен, өзүнүн эмеси менен даярданган дарылар. Мен Омурбай Нарбековду 3-4 жылдан бери жакшы билем. Ал Кыргызстанда ушул дары чөптөрдөн адамдардын ден соолугун айыктыруучу дары чөптөрдөн көп дарыларды жасап жатат. Ал кишинин жасаган адамдар аябай жакшы эффект берип айыгып жатышат. Мен Бишкекте ал кишинин өзүнүн дарылап жаткан немесинде больницасына барып көрдүм. Көп онкологиялык оору менен ооруп, ошол жерде айыкпаган адамдар Нарбековдун дары чөптөрүнөн айыгышып, көп үйлөрүнө дайым сүйүнүч менен кайтып атышат. Казакстанда иштеп, ошол жактан өзүнүн дары дармектерин чыгарып жүргөндүгүнө бир топ эме болчу элек да. Мына эми жакындан бери ушул Кыргызстанга келип, ушул жерден өзүнүн иштерин баштап, бул кишинин тянчан бирөөгү жана карап ото, чагылган, жанагындай бальзамдарын алып алып, өзүмө колдонуп көрдүм. Бир топ жакшы жеңилдиктер берет экен да. Мен эми баягы мындайча айтканда азыркы ар түркүн дары-дармектер көчөлөрдө сатылып атат. Сатыла турган жерде да сатылып атат, сатылбай турган жерлерде да сатылып атат. Ошого караганда ушул өзүбүздүн табигый чөптөрүбүздөн жасалган накта дарыларыбыз бир топ эле жакшы жыйынтыктарды берсе керек деп ойлойм да. Ошон үчүн өзү мындай карап көрсөңүздөр деле дарылардын жыты эле бир башкача бир сезимди пайда кылат да. Ошон үчүн мен ушул жалпы журтка айтып кетелим, эми ушул өзүбүздүн агабызды баягы колдоо бар, алтындын баркы жок деген кыргызда айтылчу сөздөн шуну пайдаланып ден соолугубузга пайдалансак жакшы ийгиликтер болот деп ойлойм.
Омурбай Нарбеков учурда Жалал-Абад шаарында убактылуу туруда. Ага кайрылып көрүнгүсү келгендер үчүн Омурбай Нарбеков кызмат көрсөтүүгө дайыма даяр. Арстанбек Садыр уулу, Фаркат Маткурбанов, Жалал-Абад шаары.